Балам, илгери биздин убакта идеология болот эле, жаштар бир нерсеге умтулат эле. Азыркы балдар, сенин курагандагы балдар эмнеге умтулат? Кандай балдар бар? Ошону айтчы кандай? Негизги азыркы муунда потенциалы жогору, чынында. Мындай бир нерсе кыла турган способность көбүрөөк мурункуга караганда. Бирок азыркы учурда деген жалгыз гана жаштарда эмес, бүт чоң адамдар, кичинекей балдардан бери алаксытуучу факторлор көп. Баягы эле айтып жүргөн гаджеттер, технологиялар жана ошолор. Ошол себептүү азыркы мунун бүт баарын интернеттен таап, өзү мындай изденбей калган себептүү азыр эч нерсеге умтулбай калган азыркы жаштар. Себеби мындай баардык нерсе алар үчүн даяр. Мына силер мектепке барганда окуйсуңарбы? Эмне кыласыңар мектепте? Кантип жүрөсүңөр? Эмнеге умтуласыңар? Мурун коммунизмди курабыз, жашоо жакшы болот, жакшы окуш керек, жакшы окусаңар, жакшы иштейсиңер деп бизди үгүттөйт эле. Азыр кандай? Азыркы балдарга деген андай сөздөр жарабай калган, чынында, ачык айтканда. Азыр билим берүү системасын жалпы эң тамырынан баштап өзгөртүш керек. Азыркы билим берүү системасы эскирген, мугалимдерде эч кандай күнөө жок, жөн гана балдар жаңы муун болуп адамдар өзгөргөн, ал эми калган нерселер өзгөрбөй эле турат. Кандай болуп өзгөрсө дейсиңер, мисалы? Бул жөнүндө ойлоно элекмин, бирок ошо Европанын эле билим берүү системасына өтүш керек. Эскиргени эмнеден билинет? Мугалимдердин сөздөрүнөн, айрыкча ушундайдан билинет. Жана беркидей баягындай жакшы оку, жакшы иште деген сөз азыр жарабай калган, чынында. Жашоо турмушта деле башкача сөздөр, мындай мотивацияны башка жактан бериш керек. Мисалы кантип бериш керек? Мисалы Америкада деген ар бир баланы өзү кандай гуманитардык же такым илимдерге ылайыкталганбы, ошону алгач билип туруп, анан ошого жараша окутат. Бизде деле ушуну кылса болот. Мен көрүп эле жүрөм, көп эле балдар мындай илимдерге аябай шыгы бар, бирок ошо алаксытуучу факторлор көп болгондуктан эле алар өздөрүнүн талантын ача албай калышат. Мисалы сен өзүң эмнеге кызыгасың? Мен тилдерге кызыгам. Мен ушу илимдерден бир гана химияга андай талантым жок. Калгандарын түшүнөм. Калгандары тең салмактуу эле. Азыр кандай кылып өзүңдүн илимиң өркүндөтө алсаң болот? Эң негизгиси өзүм изденишим керек. Талктай эмгектенип, жана ошондой эле мугалим болуш керек. Өзүм курстарга толтура жолдор бар. Силер азыр мектепке барганда сабак өтөсүңөрбү? Кандай? Же кечке жөнүнө отура бересиңерби? Кандай? Окуса класста бир 2-3-4 бала эле окуйт. Калгандары окубайт. Жөн эле барып келип жүрүшөт. Неменичи, мисалы киргиздер жана кыргыздар деген проблема барбы? Албетте бар. Негизи мектептерде мындай бүт Кыргызстан мектептеринде кыргыз тилин басымдуураак кылыш керек. Орус тилин кыргыздар аныс тил үйрөнөт. Себеби дегенде Кыргызстанда орус тили экинчи официалдуу тил болгон себептүү бизде телевидение, көчөдөгү жарнактар баардыгы тең көбүнчө орус тилинде жүргөн себептүү, айлана чөйрө орусча болгон себептүү мындай адам ошолчо эле жүрөт жана орус тилин өзү эле үйрөнүп алат. Ошол себептүү мектептерде мамлекеттик иш
иш мекемелеринде баардын тең мындай кыргыз тилин басымдуураак кылыш керек. Мисалы орус тилдүү балдар менен силердин кыргыз тилдүү балдардын кулуктун өзүндө жүрүш турушунда кандай бир каршылыктар, карама каршылыктар, конфликттер болобу? Албетте болот. Орус тилдүү балдар мындай кыргызча намыс жок чынында. Кыргыздардын тарыхын билбейт. Бүт баягындай улуттук сыймыктарыбызды жада калса кээ бирлер гимнди да билбейт. Булардын эмне кереги бар деген сыяктуу бүт жанагындай европалашып кеткен алар баардыгы, жаңылашып. Чынында биз кыргыз бойдон калышыбыз керек, андай орусташуунун кереги жок. Биз баягындай батыш эле турган себептүү ал батыштын өздөрү ким? Алар деген мындай тарыхы жок. Бүт баягындай Америка деген өзү биз бүт баарын Америкадан алып атпайбызбы? Америкадан өзү ошондой тарыхы жок эл. Ал деген ошол Европадан ошол эмигрант болуп барган бүт европалык ошол бууру, кески, бузуку, каракчы баардык ошол элдерден эле тараган эл америкалыктар. Ошол себептүү биз кыргыз бойдон эле калышыбыз керек. Сага азыркы спорттон футболду жакшы көрөсүң, а? Футболдон азыр комментатор боло аласыңбы? Даярдыксыз эле болуп коем. Мисалы азыр Барселона менен Реал Мадрид ойноп калса, ошо комментатор боло аласың да? Баарын билесиңби? Баардыгын билем. Футболисттерди. Баардыгын билем, структурасын, бүт оюндун тартибин, кандай стиль менен ойнойт, баарын билем. Кызыккан спорт ошол. Азыркы дүйнөдө эң күчтүү команда кайсыл? Азыркы эң күчтүү эки команда бар. Ливерпуль жана Манчестер Сити. Илгерки Реал Мадрид, Барселона, Бавария сыяктуу клубтар азыркы учурда 2-3 жылдан бери азыркы өзүнүн ооматын жоготуп, мындай ар бир нерсенин убагы келип, бир нерсе прогресс болуп, эң чоң өзүнүн болгон бүт потенциалын, өзүнүн баягы күчү жеткен нерсеге чейин көтөрүлүп кайра түшөт эмеспи? Ошол сыяктуу эле азыр Манчестер, Реал, Барселона сыяктуу клубтар мындай жетер чегине жетип, бирок азыр кайра регресс болууда аларда. Муундар алмашып, жана ошол себептүү ал эми Ливерпуль жана Манчестер Сити болсо азыр бүт оюнчулар чогулуп, өзүнүн эң күчтүү убагын, эң күчтүү доорун өткөрүп жаткан кези. Азыр ошо футболго акча салынгандан салынып эле баратат. Эми ошонун бир чеги болобу? Кайра артка кайтабы? Футболдон башка да бир спорт чыгабы? Популярдуу болуп. Албетте келечекте киберспорт популярдуу болот, менимче. Мисалы Олимпиада оюндары ансы деле өзүнүн аудиториясын жылдан жылга жоготуп кетип атат. Дүйнөлүк чемпионаттар ар кандай спорт. Бирок футбол жана эрежеси теруш өнүгүүдө, калгандары мындай анча деле эмес. Келечекте 60-70 жылдан кийин киберспорт өтө популярдуу болот, менимче. Ар бир адам ошол ойнойт. Киберспорт деген кандай болот ал? Компьютерден эле өзүнүн баягындай турнирлерди өткөрүп, мисалы футболдо FIFA деген оюн бар. Дүйнөдөгү эң авторитеттүү оюндардын бири ал. Көп баягындай өлкөдөн FIFAнын өзүнүн командалары болот, ошо киберспорттун түрү да ал. Ар бир оюнчу ошол жакка катталган. Чыныгы реалдуу жашоодо оюнчу. Бүт Европада бүт оюнчулар ошол жакта бар. Өзүнүн рейтингдерин көтөрүп, карьера жасап, кайра тренер болуп ошондой оюндун ичинде ойносуп атат адам. Ошол популярдуу, жылдан жылга популярдуу өсүп кетип атат. Азыр ушул жылда эле FIFAны ойногон 650 миллион адам катталган потенциалдуу. Бул баягы компьютер менен ооруп атпайбы азыр? Ошого алып келбейби? Бул чынында алаксыздоочу гана фактор. Бар кандай гана оюн болбосун, реалдуу жашоого жетпейт. Чынында бул жагынан баягындай Кыргызстанда анчалык өнүкпөйт деп ойлойм мен. Бул себеби Кыргызстан Европадагыдай өнүккөн эмес, жана алардын балдары өтө эле ак кол себептүү ошол оюндарга киришип кетиши мүмкүн.
быйыл жайында чет өлкөлүктөр менен бир аз иштеп жүрдүң. Алар кандай экен, англисче сүйлөшүү алар менен? Кандай эл болот экен булар? Эмнени байкадың? Алар деген чынында бул дүйнөнү гана ойлонушат экен. Адам каяктан жаралган, өлгөндөн кийин эмне болот деген сыяктуу суроолор алардын баштарын оорутпайт окшойт менимче. Албетте алардын баардыгы бай, авторитеттүү кишилер өздөрүнүн айланасында, бирок кыргыздарга жетпейт. Сен израилдер менен жүрдүң, ошо кандай калп болот экен булар, жөөттөр? Аябаганда митаам, чынында бир аз баягы улутчул келишет албетте. Бүт дүйнө жүзү боюнча баягындай еврейлер гана башкарыш керек деген ойлор бар экен. Байкалып эле турат сүйлөшсөң. Мындай кишиге оңой менен ишенбеген. Ачаандыктан башка улуттардын өкүлдөрүнө алар таптакыр эле ишенишпейт. Ошон гана алар өздөрүнүн баягындай компаниялардын эң башында өздөрү турушат жана бүт баягы кара жумуштардын баарына башка улуттагы адамдардын иштетишет. Башка улуттагы адамдардын акылы, таланты болобу, баарын өздөрүнө пайдаланышат, өздөрүнүн пайдасына. Азыр мына жаш кезде адам бир идеал болот. Азыр сен идеалың ким дүйнөдө? Кайсы адам? Идеалың ким? Ошого кантип умтуласың? Мага Илон Маск жагат. Чынында көп эле ушундай аябагындай улуу адамдарды жакшы көрөм. Илон Масктан башка илгерки өтүп кеткен инсандардан. Илон Масктын кандай иштерин мисалы билесиң? Ал өзү мындай жашап жаткан дүйнөгө мындай жаңычылдык киргизген. Алдын ала келечекте эмне болот, кандай заманда кандай өзгөрүштөр болот, ошондой баарын тык эсептеп